Жүрөктүн абалдары бар. Таң калыштуу абалдар. Кээде жүрөк дүйнөгө байланып калат. Кээде дүйнөдөн бир нерсеге байланып калат. Кээде акчага байланып, акчаны эң чоң максат кылып алат. Кээде аялдарга байланып, аялдарга жетүүнү эң чоң максат кылып алат. Кээде минилүүчү унааларга, машинелерге байланып, ошол эң чоң максаты болуп калат. Кээде болсо жүрөк дайыма Аллах менен болот. Аллахка байланып турат жана бүт дүйнөнү Аллахка ибадат кылууга, Аллахка баш ийүүгө каражат катары карайт. Дүйнөнү пайдаланат. Дүйнө адамды пайдаланбаш керек. Анткени дүйнө ушул максатта жаралган. Карагыла, бир туугандарым. Дүйнөнүн ээлери жөнүндө эмне деп ойлойсуңар? Дүйнө аларга кызмат кылып жатабы, же алар дүйнөгө кызмат кылып жатышабы? Ооба, алар дүйнөгө кызмат кылып жатышат. Аны алуу үчүн өздөрүн кыйнап жүрүшөт. Бирок акыреттин ээлери болсо дүйнөнү пайдаланышат. Дүйнө аларга кызмат кылат. Ошондуктан алар аны Аллахты ыраазы кыла турган жол аркылуу гана табышат жана аны Аллахтын ыраазылыгына гана жумшашат.